Калктуу конуштарда канча үй жаныбарын кармоого болот? Ушул маселени сиздер баардыгын бир тартипке алып келүү болбойт. Анткени бул аймакка жараша, ошол калктуу конуштун кайсы жерде жайланышканына жараша ошол айылдык кеңештердин чечүүчү маселеси болуп эсептелинет. Себеби мисалы шаарда Бишкек шаардык кеңеши өзүнчө чечет. Ош шаардык кеңеши өзүнчө чечет. Айылдык жергиликтүү кеңештер өзүнчө чечет. Ошол конуштуу жерде канча жаны бар, үй жаны барын кармаса болот. Мисалыга Бишкекте Бишкек шаардык кеңешинин өзүнүн токтому бар. Мисалыга 2 мышык же 1 ит кармаганга болот. Могу жибек жолу же борбордук аянттарда могу жаныбарларды кармаганга болбойт деп жазып койгон. Өзгөчөлүккө жараша да, демек аны муниципалитет чечет. Айылдык кеңештерде мисалыга бир короо малыңды алып келип алганга болбойт. Канчадан ашпаш керек. Ошол конуштуу жердин ичинде, конуштуу жерлерде канча малды кармаган болот, үй жаныбары болобу, жөн эле мал болобу, аны кандай кармоо, ушунун баардыгы тартиби ошол кеңештер тарабынан аныкталат. Ошондуктан ар бир жер жайгашкан аймакка карата ал ошол аймактын статусуна жараша ошол кеңештер тарабынан чечилет. Демек, ошол токтомдорго ылайык сакталат, анан ошого кармалат.